Мен 5 жашымда шахмат дүйнөсү менен тааныштым. Ал дүйнөнү мага атам көрсөттү. Атам мага жөн гана оюн үйрөтпөстөн, мага жашоодогу таянычты, ишенимди жана багытты берген. Бүгүн мен ошол жолду башкаларга үйрөтүп келе жатамын. Шахмат аянтында сен атаандашың менен эмес, биринчи өзүң менен күрөшөсүң. Өзүңдүн терс сезимдериң менен, ката кетирүү коркунучу менен күрөшкөндү үйрөнөсүң. Ушул сезимдерге багынасыңбы же сабырдуу болуп, так ойлонуп күрөштү улантасыңбы, бул ар дайым сенин гана тандооң. Ошентип шахмат адамдын мүнөзүн калыптандырат. Жашоодо сени алдыга жетелегенге дем берет. Көптөр шахматты эркектердин оюну деп ойлошот. Бирок бул жерде билектин күчү эмес, акылдын гана күчү жеңет. Терең ойлонуу, так эсептөө, жакшы стратегия түзүү, бир нече кадамдан ары көрө билүү эң маанилүү бул оюнда. Мен үчүн шахмат бул инсан болууну үйрөтүүчү мектеп. Бул жерде сен алдын ала пландаштырууну, кенен ой жүгүртүүнү жана ар бир кадамың үчүн жоопкерчиликтүү алууну үйрөнөсүң. Жашоодо да ушундай эмеспи? Тандообуз биздин багытты көрсөтөт. Тартип алдыга жолдурат, ал эми кыйынчылыктар бизди чыныгы чемпионго айлантат. Азыр мен бул билимди шаарыбыздагы жаштарга берип келе жатамын. Биз турнирлерди өткөрүп, балдардын ой жүгүртүүсүн, өсүүсүн, чечим кабыл алуусун жана өз күчүнө ишенүүсүн колдойбуз. Анткени бир туура кадам, бир колдоо баланын гана эмес, келечектин да өзгөрүшүнө себеп болот. Биз азыр жаңы кыймыл түзүп жатабыз. Бул терең ойлонгондордун, туура тандоо жасагандардын жана тайманбай алдыга кадам сайын өз жолун салгандардын кыймылы.